Assalamu alaikum dostlar. Salamatsыздарбы? Men Урманов Jamshid, жараңдык активист. Мен өткөн күнгө чыгарылган видеобузга жооп болуп атат достор. Мына көрүп атасыңар, өкмөттүн мүчөлөрү, Сузак айыл өкмөтү, Сузак рай администрациясы тарабынан полный комплект органдар келип, өзүнүн милдетин аткарып атат. Но базарды мына алып салышты мыйзамсыз салынган. Башка жерден, центрден, Сузактын борборундагы жердеги базардан жай берилет. Эми чыр чыгып атат мына. Көрүп атасыңар. Бардыгы. Айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү бардыгы бар. Эми мыйзамсыз бул башка адамдардын укугу тебеленип атат, алынып атат. Бардыгы чечкиндүү аракеттер менен видеолорго жооп болгондон Kaçan gelse çıklaştı bile düşer. ушул жер мына алып атат. Центрден жаңы жерлер, жаңы базардан жай берилди. Муну да алыныш керек, достор. Анан полный мына решеткалар алынды. Куда кааласа, мына тазалыктар ордуна коюлат деген ойдобуз. Достор, ушул жерлер бардык тартипке келтириш шарт. Ошо тартипке келтирүүгө тийиш. Туура бизде сөккөндөр ham бар, каргагандар ham бар. Бирок биз 5-6 адамдан көрө 315 миң халкы бар Сузактын элинин укугун коргоп атабыз, достор. Бир эле 5-6 адамдыкы эмес да. Мына бизди алып аткандар бар. Достор, мына алды ачылды. Тартиптүү аракет болуш керек. Бул чоң бир район. Көрүп атасыңар аракетти, кыймылдын көптүгүн. Эми чыр чыгат, бирок бир күн келип ушуна тартипке салынганга тийиш болчу. Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы жана Сузак рай администрациясынын башчысына чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Мына арыктардагы калыбына келтирип, тазалыкты ордуна коюп коюусун жана ушул борборду жакшы көркөм кылып койгонго салымын кошот деген ойдомун. Мына депутаттар бардыгы, элдик депутаттар, айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү бардыгы келип мына реакция болуп, чечкиндүү аракет болуп атат, достор. Рахмат. Сузактагы базар, центрдеги базардан жай берилет бардыгына. Барып алыш мүмкүн, жаңы курулуп аткан. Мына ушул менен Капарова Гүлмиреже сүйлөп койсоңуз, эмне дей аласыз ушул көйгөй боюнча? Тротуарларга биздин ушу Жамшит мырзага бизге арызданган элдер көп болгон. Касаптын алдында тротуар менен адам жүрбөй базарга айланып кеткен. Мурда жакшы эле турушкан, кичине эме кылып таза болуп турган. Кийин негедир эч ким келип текшербегенденби, неденби тазалык жагына карашпай койду. Ошо себептен бүгүн базарды жыйнап атат. Астынан бир тоннадай мусор чыкты окшойт. Эми дагы бир суроо да, но иштегендерге дагы бир жай барбы, жер берилеби? Иштегендерге ичкериден жай бар деп атат, ага батабы, батпайбы билбейм. Ал жагын өкмөт өзү карайт, айыл өкмөт. Центрдеги базарчы жаңы курулуп аткан базардан. Центрдеги жаңы базардын бүтүшүнө али көп убакыт бараган. Бирок жай бар, жер берилет. Барышпайт да булар. Же мунун аркасына, мынау банянын аркасына өтүш керек, же бу ичкерге кириш керек. Жер бар. Эми мен ойлойм, ошо айыл өкмөт, акимчилик буларды да карап, бир жерден место берсе керек деп ойлойм.